28 декабрь. Биздин максатыбыз Кудайдын даңкына бөлөнүү. Исага ишенүү аркылуу бизге бул ырайымга жол ачылды. Ошол ырайымга бөлөнүп, Кудайдын даңкына үмүттөнүү менен мактанып жатабыз. Римдиктер 5-бөлүм 2-аят. Биздин эң чоң үмүтүбүз Кудайдын даңкын көрүү. Кудайдын даңкына үмүттөнүү менен мактанып жатабыз. Римдиктер 5-бөлүм 2-аят. Силерди мүдүрүлүүдөн сактап, өз улуулугунун алдына кынтыксыз жана кубанычка жеткире алган Кудайыбызга даңк болсун. Жүйүт 1-бөлүм 24-аят. Минткени анын ырайымына татып, даңкына бөлөнүүгө даярдалгандарга өзүнүн чексиз улуулугун көрсөтүш үчүн болсочу. Римдиктер 9-бөлүм 23-аят. Өз патшачылыгы менен улуулугуна чакырган Кудайдын алдында татыктуу жашоого үгүттөп, шыктандырып, ошондой кылууңарды силерден жалынып суранган элек. 1-Тессалоникалыктар 2-бөлүм 12-аят. Биз ыйык үмүттүү, улуу Кудайыбыз жана куткаруучубуз Иса Машаяктын даңкынын көрүнүшүн күтүп жашашыбыз керек. Тит 2-бөлүм 13-аят. Исанын мүнөзү жана иштери Кудайдын даңкынын так эле өзү жана толук аяны болгон. Уул Теңирдин даңкын чагылдырып турат. Ал анын табиятынын толук көчүрмөсү. Еврейлер 1-бөлүм 3-аят. Иса: "Ата, сенин мага бергендериң мени менен бирге болушун жана мага берген даңкыңды көрүшүн каалайм" деп сыйынган. Жакан 17-бөлүм 24-аят. Жыйын башчыларынын бири Машаяктын азап тартканына күбө болгон, айкын көрүнө турган даңкка ортоктош боло турган мен силердин жыйын башчыларыңардан өтүнөмүн. 1 Петр 5-бөлүм 1-аят. Анткени жаратылгандын бардыгынын жок болуу кулдугунан чыгып, Кудайдын балдарынын даңктуу эркиндигине ээ болобуз деген үмүтү бар. Римдиктер 8-бөлүм 21-аят. Биздин даңкталышыбыз үчүн Кудай аны өз акылмандуулугун дүйнө жаратыла электен мурун эле белгилеп койгон. 1 Корунтуктар 2-бөлүм 7-аят. Башыбыздан өткөрүп жаткан убактылуу, анча оор эмес кыйынчылыктарыбыз түбөлүктүү даңкты эбегейсиз көп жаратат. 2 Корунтуктар 4-бөлүм 17-аят. Кудай кимдерди алдын ала белгилесе, ошолорду чакырды. Чакыргандарын актады, актагандарын даңктады. Римдиктер 8-бөлүм 30-аят. Кудайдын даңкын көрүү жана ага ортоктош болуу — бул бизге Иса Машаяктын жакшы кабары аркылуу берилген эң чоң үмүтүбүз. Биз чындап таанып билген жана көздүн карагендей сактаган мындай үмүтүбүз биздин азыркы жашоодогу баалуулуктарыбызга, тандоолорубузга жана иш аракеттерибизге өзүнүн чечүүчү таасирин тийгизет. Кудайдын даңкын таанып билиңиз. Кудайдын жана Машаяктын даңкын изилдеңиз. Кудайдын даңкын чагылдырган бул дүйнөнүн даңкын жана Машаяктын даңкын ачып берген жакшы кабардын даңкын изилдеңиз. Кудайдын даңкын чагылдырган бүт нерселерди көздүн карагендей сактаңыз жана анын даңкын баарынан жогору коюңуз. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздү изилдеңиз. Сизди башка кандай даңктар азгырганын аныктаңыз жана эмне үчүн башка нерселердин даңкын Кудайдын даңкынан жогору баалаганыңызды түшүнүңүз. Өзүңүздүн жан дүйнөңүздү изилдеп, бул дүйнөнүн даңктуу нерселерин канткенде 1 Шумуэл 5-бөлүм 4-аяттагы бутпарастардын Дагон кудайы сыяктуу талкалай аларыңызды аныктаңыз. Сизди Кудайдын даңкынан алаксыткан башка бардык даңктуу кудайлар өздөрүнүн ибадатканаларында жерге кулап талкалансын. Кудайдын даңкын бул дүйнөдөгү бардык нерселерден жогору коюңуз.